Ядролук сыноолорсуз 35 жыл. 1991 жылдын башуун айынын 29-ында Казакстан Семей ядролук полигонун жаап, андан кийин өзүнүн ядролук арсеналынан ыктыярдуу түрдө баш тарткан. Бул тандоо өлкөнүн куралсыздануу жана жайылтпоо чөйрөсүндөгү эл аралык авторитетин бекемдеген. 2 жылдан кийин Казакстан ядролук куралды жайылтпоо келишимине катышуучу болуп, 1996 жылы ядролук сыноолорду толук тыюу салуу келишимине биринчилерден болуп кол койгон. Мындан тышкары регион өлкөлөрү менен бирге Республика Борбордук Азия ядролук куралдан эркин зонаны түзүү жөнүндө келишимге кол койгон. Бул маанилүү чечимдин тарыхый мааниси Казакстандан тышкарыда кеңири жайылган. 2009 жылы дал биздин өлкөнүн демилгеси менен БУнун башкы ассамблеясы башоонанын 29 ядролук сыноолорго каршы аракеттердин эл аралык күнү деп жарыялаган. Бүгүн Казакстан тынчтык атамынын идеяларын илгерилетүү менен глобалдык жайылтпоо режимин бекемдөө багытын улантууда. Бул жолду Астанадагы тегерек үстөлдүн катышуучулары талкуулашты. Эксперттер өлкөбүздүн тынчтыкты жайылтуу тажрыйбасын мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Мы отказались от... Биз ядролук куралдан баш тарттык. Ал кезде дүйнөдө 3-чү же 4-чү ядролук потенциал болчу. Бирок ошентсе да ядролук куралдан баш тартып, таза тынчтык багытын өнүктүрүү чечими кабыл алынган. Казакстан жалпысынан алганда бул кыймылдын лидерлеринин бири. Мисалы, Казакстан ядролук куралды жабуу жөнүндөгү келишимге биринчилерден болуп кол коюп, ратификацияланган. Башкача айтканда, Казакстандын авторитети белгилүү. Он известен.